Азамат Улановдун таланты тамошоо долбоору аркылуу элге байкалды. Сахнада өзүнөн улуу кыздарга көз кысып, мачонун образын жаратып келген Азамат учурда 15 жашта. Саламатчылык. Кандайсың? Жакшы. Сени биз Супер KG порталына маекке чакырдык. Келгениң үчүн ыраазычылык билдиребиз. Толук аты жөнү Уланов Азамат. Туулган жылы күнү 2000-жыл 12 август. Туулган жери Бишкек шаары. Учурда номер 6 мектептин 9 классынын окуучусу. Айпери, нему кичинекей чемоданга тыгып салдың мени? Азамат, кечирип койчу. Мен сени мышыгым менен алмаштырып алыптырмын да. Не, көзүңө мышык көрүнүп турамбы? Кечирип койчу, Азамат. Чоң жигит, бизди бул парк жактан айлантырып келбейсиңби? Элдерге күлкү тартуулоодон тышкары өзүн тасмалардан сынаган жаш тапан жигит келечекте ишкер болгусу келет. Ал тилегине жетүү үчүн татыктуу билим алуу керек экендигин эстен чыгарбаган Азамат менен таанышып алыңыздар. Азамат, эми сени көпчүлүк кыргыз эли тамошоодон, анан тасмалардан аркылуу көрүп, таанып билип калышты да. Ошондуктан бул өнөр сага кимден өткөн, же болбосо сен ушундай кылып аткар деп сага бирөө жарым үйрөттү беле? Үй бүлөмдө атам аябай баарын күлдүрөт. Бирок бул талант өзүмөн чыккан талант деп ойлойм. Эч кимден өткөн деле эмес. Мен ушуга аябай кубанычтамын. Мен негизи тамашалоого чейин мектеп лигасында ойноп жүрчүмүн, дагы эле ойноп жүрөм. Ал лигада ойноп жүргөндө ошол бир кишилер байкап калган. Андан кийин ал кишилер мени ошо тамашалоого чакырып, Кудай буйрса тамашалоого чыгып жүрөм азыр. Сен тамашоодо образың өзгөчө да, өзүң кичинекей бала болсоң да, мындай кыздарга тийишип, башкача бир образды бересиң да. Ушундай образды ачып бер деп сага тамашоодо улуу жигиттер үйрөтүштүбү, же өзүң эле ошого шыктуусуңбу, кандай? Өзүм шыктуу деп ойлойм. Аны мага тамашоодо эмес, КВНде мектеп лигасында айткан, ушундай матчо болуп көрбөйсүңбү деп. Бир жол болуп көрдүм. Элге жакты. Андан кийин ушул ролду аткарып баштадым. Девушка, не хотите познакомиться с интеллигентным парнем? Ай, мен кичинекейлер менен таанышпаймын. Слышь, ты чё такая сельская, я? Тамашооду да бир 2 жылдай ойносом деп ойлоп жүрөм. Андан кийин нары уже студент болом. Пландарым кийинкиге артист жана жумуш табып иштегенге, негизи өзү бизнесмен болгум келет. Тамашоого канча убактыңды бөлөсүң? Сабактан андай алакты болбойсуңбу? Жок, мен өзү негизи отличникмин. Жетишем, Кудай буйрса, жетишип эле жүрөм. Тамашоого даярданганда бир айдай кетет. 1 айга чейин, оюнга чейин даярданабыз команда менен. Окууга тамашоо мишет этпейт деле. Сенин устаттарың барбы сахнада, чыгармачылыкта? Экинчи папам деп коем. Экинчи папам бар. Ал мени бүт 9 жылдан бери мени карап жүрөт. Мындай жүр, мындай кыл деп. Бул фильмге тарты, бул фильмге арба. Ушундай кыл, ушундай кылба деп. Өзү продюсер катары жана Бишкекте стендапта выступать этет. Экинчи киши Дайыр Ысыкеев деген. Ал кишиге мен абдан ыраазычылыгымды билдирем. Ал киши мени көпкө үйрөттү. Ошол киши үчүн мен азыр мынтип Супер инфого интервью берип жүрөм. Азамат, айтсаң, ушу тамашоодо жүрүп, мындай дос катары, ага катары көргөн бир жакын адамдарды таап алдыңбы өзүңө? Ооба, көп эле кишини таптым. Алар могул Моника Бучдеги, Бакыт, Жеңиш, башка командадан балдар, Позитив командасынан Актан, Шумкар деген. Алардын атынан эле айтып, Бакыт, Жеңиш деп коесуңбу, Байке дебейсиңби? Кескестери өздөрү айтышкан, мени мындай эле атынан эле айтыш деп. Кескестерин Байке дейм. Бир туугандарың, ата энең сенин ушундай өнөрүңө
ата энем мени аябай колдошот. Каяка барсам дагы репетиция канчалык түнкүгө чейин болбосо дагы дайыма колдошуп жүрүшөт. Алар колдошуп ушундай наоборот мен чыгыш үчүн бир жака барып келиш үчүн дайыма колдошот меничи. 8-классты бүтүп 9-класска көчүп жатырсың. Жактырган кызың барбы? Мен өз негизи кызым бар. Ал менен уже көп болуп калды, экөөбүз жогушканыбызга. Канча болуп калды? 1 жылдан өттү го. Биз экөөбүз ошо 1 жыл мурун лагерден таанышканбыз. Лагерден таанышып, ошодон бери чогуу жүрөбүз. Анын аты Сабина. Ал эми эмнеси менен жакты деп айтканда сулуу, акылдуу, иш жагынан аябай ишмер, мындай добрый деп айтса болот да. Эми бир тууганчык деген тасмадан көрдүк эле сени. Андан тышкарыда кайсы тасмаларды ойногонсуң, кантип тартылып калгансың? Бир тууганчык тасмасында тартылгам. Жакшы тасма болду. Адам башка көптөгөн эле фильмдерге тартылдым. Мисалы үчүн Султан Сулейман, Балакай, Сен эмне кылмаксың, Герой моей девушки. Азамат, сени биз азыр жолуктурганда мындай токтоодо сезилдиң да. Сахнадагы образың башка, жашоодо өзүң башка бала экенсиң. Мындай мынтип айтса болот да, тааныбаган кишилерди биринчи жолу көргөндө мындай тамашоодогудай эмесмин. Кичине мындай серьезныйраакмын. Мындай өзүмдүн досторум арасында, туугандарымдын арасында негизи тапкыр башкамын. Сахнадай сыяктуу баламын да. Көчөдөн сени таанып калган күйөрмандар болобу? Толуктура эле кыздар, балдар, чоң апалар таанып, ой сен тамашоодогу Азаматсың го деп сүрөткө түшүшөт. Сахнада ойноп калдың, мындай классташтарыңдан өзүңдү өзгөчө сезип калган учурлар болобу? Мындай тең туштарыңдын арасында? Жөнөкөй инсандардын катарындамын. Өзүм мындай звезда деп айтканда жаман көрөм да, өзүмдү мынтип сезгенчи. Негизи эле звезда болдуң дегенче эле сени киши башкача карайт. Бул өзүн звезда сезет экен депчи. Мен аны такыр мындай жаман көрөм звезда болгон. Мен өзүмдү жөнөкөй эле баламын деп ойлойм. Жөнөкөй эле Кыргызстандын бир кичинекей жашоочусу. Келечектен көптү үмүттөндүргөн Азамат менен болгон чакан маек ушинтип соңуна чыкты. Кадр сыртынан тамашоочунун ой максаттары көп экенин уктум. Эмесе жаш өнөрпөзгө бир гана ийгилик каалайлы.